9 мартта дал ушул метронун ичинде рельске курап түшкөн жаранды куткарып алган Алмазбек уулу Сыймык менин жанымда турат. Сыймык, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат бизге убактыңызды бөлүп, комментарий берүүгө келгениңизге. Айтсаңыз, ошолдогу окуя кандайча болду эле? Жумушка кетип аттыңыз беле? Саат канчалар чамасында эле? Ушул мезгилде мен жумуштан келип жатат элем. Саат где-то 5:30 болчу окуя. Ушу метродон түшкөндө эле Пролетарский менен Крестьянский заставына переход кылганда эле кылсам, тепкиштен түшүп эле ал жака переходко карасам эле, ал жакта киши жаткан болчу, киши. Мен секирдим. Бул жактан секиргенден кийин элдер чурап келип калышты бул жака. Бул жактан где-то 30 секунд калган минут эле. Жарыкты көрүп калдыңыз. Секунд. Барабан даже маани берген жокмун мына келип табып. Главное ушуну биз секирген да. Андай алып чыкканда өзүм таң болуп калдым. Канчалык мындай 10 секунд эле болуп калды шой. Кыска турду эле. Бул жерде эле толпага бердик. Секирдик, берген эле пакет бар экен. Пакет жакшы. Пакетин алып өзгөрүп кеттик да ошол эмес. Монт келип калды да, монт. Келген ушунда келип. Жанында бир адам бар экен. Ал чеченецби, орусбу точно билбейм. Мындай чеченецке эле окшош экен да. Анан ал секиргенден кийин мен да эч нерсени ойлонбостон сумкам таштап алып мен да жүгүрүп бардым, секирип алып чыктык да ушул. Ал дагы ушул жерде көп адамдар болчу, алар бирок эч ким бизге мына жардамга келген жок да. Мына экөөбүз алдыктан алып чыктык. Кандай алып чыкканын өзүм да билбей калдым да. Ушунча шоктон ушунчалык тез жеткенбиз. Ушу анан биз алып чыккандан кийин эки жеринен крытичине кетиптир, эки жеринен тешил болуп калыптыр. Жатып туруп эки станция өткөзүп бердик. Милиция келген жок, скорый келген жок. Мен дагы карап кетип калдым да, до конца турган жокпуз. Анан уже кишине больницага алып кетсе керек. Канча жаштагы адам эле ал? Примерно 40ка чыгып калган эле адам. 40 жаштагы бир орус адам да. Сиз өзүңүз күнүгө ушул жол менен келип кетесиз да жумушка? Ушул жол менен келип кетебиз. Өзүңүз канча жаштасыз? Бул жакта канча жылдан бери сиз Москвада эмне иш кыласыз? Өзүм жашым 21де. Москвада азыркы кезекте сантехник болуп иштейбиз. Ушул бул жакта ошо 1 жылдан бери сантехник болуп иштейбиз Москвада. Ата-энеңиз да бияктабы? Ата-энемиз баарыбыз бул жакта, граждане Россиябыз бул жакта. Ушу. Анан сиз ушул окуядан кийин биздин элчиликке чакырбадыбы? Эмне дешти алар? Ой, ал жакта чакырышты. Ал жакта ошо өздөрү чакырып, азыркы учурда мындай адам кыргыз деле, кыргыздардын жаман жактары багы көбөйүп кетти дейт да, жакшы жактан угуп калдык дейт да. Анан ыраазычылык билдирип ошол жака чакырып, ушундай жигиттерге Аллах ыраазы болсун деп, азыр ошо бул таасир өзүм эмес, бул бүткүл Кыргызстанга болуп турган айсам. Кыргызстан азыркы учурда ар кандай видеолар чыгып, жалаң кыргыздар жамандап, ушул себептен бул жакшы таасир берди деп ойлойм. Рахмат, анда сиздин атаңыз дагы комментарий берем деп келген экен. Атаңыздан дагы бир эки ооз сөз сурап коелу. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун, оорубаңыз. Булардан эртерээк келдим эле, ошол үйдө отуруп анан кийин келип ушундай ачыктык дегенде мен көңүл бурбаппын. Анан бир жагынан кооптонуп, ошончолук 30 секунд калганда бул өмүр деген ушундай бир нерсе Аллахтан берген. Кооптондум, корктум бир жагынан сыймыктандым. Ошол Алла себепкер кылып ошол орус адам өмүрүн сактап калганга, бир себепкер болгонго жардам берип, дегиле ошол кыргыз элине жана мусулмандарды ошол бир жакшы жагыбыздан көзү көрсөткөнгө ошол деп өзүмчө сыймыктандым. Мен бул жака Москва шаарына 2012 келгенбиз, Москвага. 6 класс, негизи 6 класска чейин Кыргызстанда окуганмын. Ошо Ош областына караштуу Нокот районуна ошолта мектепте бүткөнмүн. 6 класска чейин жакта окуп туруп, бул жака үй бүлөбүз менен келгенбиз. Кемеровский областына келгенбиз да. Алгач биз ошо 2012-де келип калганбыз. Ушул учурда себепкер болуп туруп паспорт алып калганбыз да.
гражданство болуп калганбыз. Ошол мезгилде жеңил болгон экен гражданство алыш үчүн. Ал жакта биз 9 класска чейин окудум. Киселевс деген шаарда 9 класска чейин окуп туруп аяктап, мен каяка тапшырышты билбей, Аллах насип кылып, медресе тапшырдым, медресеге Бишкекте. Ал жакта абам бар эле, абам баласы окуп калып чалып калды эле, ушундай окуу жай бар, кел деген биз дагы эле ушу Москвада мен окуп жүргөндө өзүм мечиттерди каттайт элем да, мечиттерди каттап, имамдардан сабак алып, диний сабактарды алып, бир аз Куранды бир аз жаттап, 9 класс бүтүп имам айтты да, сен барашың керек деди да, барып жатташың керек десем бир нерсе чыгат дегенде биз дагы ата-энем дагы макул болду, өзүм дагы макул болдум. Ошо 2016-жылдары кеткенмин Кыргызстанга. Ал жакта Кыргызстанга барып 3 жыл окуп келдик да. Медресесинде Бишкекте Арчал деген медресе бар. Ошол жакта Куран жаттоо илим, ошол медресеси Куран жаттоо деген. Ошол жакта мен 3 жыл окудум. Ол жакта дагы жакшы аяктап, Куранды бүтүп, иншалла. Анан кийин Бишкекте университет ачылган экен, муфтия устаздын токтотушум, университет ачылган экен. Ал жакта биз 1 жыл окуп калдык. Ошол жакта 1 жыл окуп туруп, дальше мен өзү теология илим боюнча окуйн эдим эле да. Илим боюнча окуйн десем, ал жакта кандай гражданство Россия болбой калды да. Только Кыргызстан жараң окулат деди. Ошо байланыштуу бул жакта ата-энем дагы чакырып калды, ушундай илим окудуң, элге кызмат кылыш керек, бул жакка жарамаш керек деген. Ошол себептен мен 2020-жылы Москвага келип калдык. Москвага келип эле бул жакта сантехник болуп иштеп жүрөбүз азыркы. Сантехник болуп кирдик ишке. Өзүм 5 биртуганмын. Эми биз деле ошол көпчүлүктүн катарында ошондой келип биринчи келгенибиз ушул Кемерово областынын Киселевский шаарына келгенбиз да. Соода сатык кылып 1 жыл иштеп кетебиз дегенбиз. Андан кийин 2006-жылы ушундай чыкты, базарда иштегендер сөзсүз Россиянын гражданы менен иштешке, паспорту менен иштеш керек дегенден ошодон алып калганбыз. Андан кийин бул жерде ошол иштеп 1 жылдан кийин эле кайтабыз деп, анан аркабыздан балдарым, аялым келди. Анан ушинтип Кемероводо 1 жыл иштеп, 2 жыл иштейбиз, андан иштейбиз деп туруп эле бир ушул ал жерден үй алынып калып, анан кийин балдар ушул жерден окуп калып, ошол уулум Сыймык дагы ушул 5-классынан келип ушул жерде окуп калышып, чоңубуз ушул жерден армияга ушул жерден барып, кыздарыбыз бардык ушул жерден болуп, бир кызыбыз ушул жерден төрөлүп, ушул көптүн катарында ошондой туруп калдык Кемероводо. Андан кийин 2019-жылы биз ошол Москвага жер которуп, ошол Москвада дагы аз иштеп туруп кетебиз деген ой менен келип калып, азыр ал жерде эми 2 жылдай туруп калып атабыз да. Эми азыр ушу Москвада иштеп турабыз. Эми Кыргызстанга албетте Кыргызстанды сагынабыз. Кайсы жерде бирөөнүн элинде султан болгус жакты, өзүңүн элиңде култан болгон дегендей, ошол Кыргызстанга албетте иншалла кайтабыз. Эми азырынча ушул Кыргызстаныбыз жакшы болуп кетсе, үмүт кылабыз, иншалла жакшы болот. Бардыгы биз дагы ошол балдарыбыз менен кыздарыбыз менен кайтып, эми бул гражданство деген алыш бул эми бир себепкер эле. Биздин негизги максатыбыз ошол Кыргызстанга барып, ошол Кыргызстанды өнүктүрүп, ошол Кыргызстанга пайдабыз тийип деген эле үмүттөбүз. Ошол биздин максатыбыз. Кыргызстанга салам. Бардык ушу ким мени окуткан болсо, ошо мага ким эң биринчиден ошо ата-энеме ушуна тарбия бергенине, устаздарыма ошо тарбия бергениме, ушундай мени чогойтконуна, ошо илим бергенине баарына Аллах ыраазычылык билдирем. Кыргызстанга ассаламу алейкум, мен атыман баарыңыздарга.